Адам өзүн эволюциянын туу чокусунда көрүүгө көнүп калган. Ошол эле убакта бири-бири менен байланышта болгон көп түрдүү жашоонун бир гана бөлүгү экенин унутта калтырат. Браконьерлер көп болчу. Биз иштеп баштаганда капкандарды тапканбыз. Бизди коркунучтуу жана алсыз, сүйкүмдүү жана каардуу, таң каларлык жаныбарлар курчап турат. Күндүзгү убакта кашкырлар, мен аларды бул жерден көп көрөм. Арасында үйүр башчысы да бар. Тибетский ворон садится на... Тибеттик карга кулжанын аркасына конуп жатат. Мындай көрүнүштү дагы каяктан жолуктурууга болот? Бизге жаратылыштын үстүнөн кандай бийлик берилгенин жана ага кандай таасир эте аларыбызды түшүнөбүзбү? Биз мында жаратылыш койнунда, жаныбарлар дүйнөсүндө коноктобуз. 50 километрден ашуун аралыкка кар баскан тоо кырлары созулган. Айлана жымжырт жана ээн. Бирок бул жалган көрүнүш. Деңиз деңгээлинен 4000ден 5000 метрге чейинки бийиктикте жаныбарлардын ондогон өзгөчө түрлөрү жашайт. Бул ак шыйрак тоо тутуму, улуу Тянь-Шаньдын бөлүгү. Ага Сарычат эйир таш корго, кумтөр кен чыккан жери жана бийик тоолуу сырт өрөөнү кирет. Бул аймакка туристтер көз жоосун алган көрүнүшкө. Зоологтор жана экологтор бийик тоолуу жердин флора жана фаунасын изилдөөгө, фотографтар сейрек кездешүүчү жаныбарлар жана канаттууларды жолуктурууга келишет. Окумуштуу зоолог Аскар Давлетбаков жана фотограф-анималист Иван Турковский жаныбарлар жана канаттууларга мониторинг жүргүзүп, аларды жапайы жаратылышта сүрөткө тартуу үчүн ак шыйракка сапар алышты. Изилдөөчүлөр үчүн бийик тоолуу экосистеманын абалын түшүнүү өтө маанилүү. Почему меняется, да? Какую сторону? Эмнеге өзгөрүү жүрүп жатат жана кайсы багытта? Балким туура тарапка ооп жатат же тескерисинче? Бул эмнеге байланыштуу? Климат шартынабы же антропогендик таасиргеби? Дал ушул маалыматтардын негизинде суроолор жөнгө салынат. Арабел бийик тоолуу аймагы деңиз деңгээлинен 3800 метр бийиктикте жайгашкан. Ал ак шыйрак тоо тутумунун бөлүгү. Сырты чөп жеүүчү жаныбарларга, алардын катарында кулжалар жана тоо текелери үчүн эң ылайыктуу жашоочу жер. Кышында бул тоонун күн тийген боорунда ар дайым жапайы койлор оттошчу. 500-600гө жакын. Ал эми акыркы бир нече жылдан бери көрүнбөй калышты. А сейчас вот несколько лет уже вообще ничего не видно. 2-3 года назад как-то вечером ехал здесь. 2-3 жыл мурун кечинде ушул аймакта жол жүрүп бара жаткам. Дал ушул убакта кыш мезгилинин ортосу болчу. Мына ушул жерден болжолдуу түрдө 120 баштан турган үйүрдү көргөм. Изилдөөчүлөрдүн маалыматына ылайык, бир нече жыл мурун жапайы койлор жер которуп кетишкен. Ага Арабел өрөөнүндө тоют базасынын азаюусу себеп. Вот эта вот долина, в принципе, здесь должно... Мына ушул өрөөн. Кыш мезгилинде бул жерде бир нече миң жаныбар оттоосу керек. 3000ден 4000ге чейин. Албетте, чөп жок болсо, жайга чейин тирүү калуу мүмкүнчүлүгү төмөндөйт. Жапайы жаныбарлар асыл тукумдуу мал менен болгон эрегишүүнү көтөрө алышпайт. Коро койлор оттогон көбүнчө жерлерде жашыл өсүмдүктөр түп тамыры менен жок болуп, тоо борлоруна чөп өспөй калат. Ну вот, казалось бы, вот смотри, он склон. Мисалы алсак, тиги тоо бетин карасаң, бардыгы ээн, карасаң, азыктанууга эч нерсе жок. Бул көйгөй бир гана Арабел өрөөнүнө байланыштуу эмес. Кыргызстандын жашыл экономикасын өнүктүрүү боюнча 2023 жылга чейин бекитилген мамлекеттик программада берилген маалыматка ылайык, республикадагы жайыт жерлердин 60%нан ашыгы азыркы тапта кандайдыр бир даражада деградация абалында. Июльдан октябрь айына чейин дал ушул жерге келген жандыктын саны 140%га көбөйөт. Ага кошумча, мал оттоо үчүн жайытты бөлүштүрүүдө рационалдуу илимий негиздүү жол жок. Экологиялык сыйымдуулук эске алынбай жатат. Мисалга алсак, бир ай белгилүү жерде оттошсо, кийинки айда башка аймакка айдалып барса, бир эле жерге жүк жүктөлбөй, ал кайрадан өз калыбына келмек. Негизи мына ушундай болушу керек. Өрөөндөн тоо текелерин же кочкорлорду табууга мүмкүн болгон жок. Бирок ал гана эмес.
Экспедиция мүчөлөрү 10дон ашык километр жол жүрүп, бир дагы жаныбарды же канаттууну жолуктура алышкан жок. Окумуштуулар ак шыйрак экосистемасын сактап калуу канчалык маанилүү экенин мурда эле түшүнүшкөн. Өткөн кылымдын 80-жылдардын башында эле Кыргызстандын Илимдер академиясы дал ушул жерге корук уюштурууну сунуштаган. Бирок ал 15 жылдан кийин гана ишке ашкан. 1995-жылы Кумтөр алтын өндүрүүчү компаниянын Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн, эл аралык финанс институттарынын жана өкмөттүк эмес уюмдардын колдоосу менен Сарычат Эйрташ коругу негизделген. Өкмөт менен бизнестин бирдиктүү аракетинин жардамы менен Ысык көл областынын сырт аймагындагы сейрек кездешүүчү жана жоголуп бара жаткан жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн түрлөрү сакталып калды. Браконьерлер көп болчу. Биз иштеп баштаганда капкандарды тапканбыз. Коруктун ичинде жергиликтүү тургундар жашашчу. Аларга туугандары ары бери каттап турушчу. Ар дайым эле аңчылык, мергенчилик. 2003-жылы көчүрүлө башташты. Учурда коруктун ичинде эч ким жок. В 2003 году уже мы начали изнутри пошли сюда-то, Акширака. А сейчас внутри запойника никого нет. Корук ички жана борбордук Тянь-Шаньдын бириккен жериндеги Сарычат Эйрташ 3 көл өрөөнүндө жайгашкан. Деңиз деңгээлинен 2000ден 5000 метрге чейинки бийиктикте орун алып, 135 миңден ашуун гектарга созулган корголуучу жер. Жаныбарлардын тынчтыгын эгерлер коргойт. Аңчылык жана балык уулоого тыюу салынган. Суук, төөлүк турган тоң, бак дараксыз тоо боорлору. Бир көргөн адамга бул аймакта жашоо жоктой болуп сезилиши мүмкүн. Ак шыйрак Кыргызстанда жоголуп бара жаткан күрөң аю, кулжа, сүлөөсүн жана ак элбирстер сакталып калган жерлердин бири. Корук түптөлгөндөн баштап 25 жыл аралыгында кулжалардын саны 3 эсеге көбөйүп, ондогон элбирстер пайда болду. У нас в Сарычат-Эйрташском государственном заповеднике обитает архары на первый 2020-жылдын 1-январына чейинки эсепке ылайык Сарычат Эйрташ мамлекеттик коргунда 3250 кулжа, 1889 тоо эчкиси, 20 күрөң аю, 13 ак элбирс жана 11 мадыл жашайт. Тилекке каршы, коруктун жанында бир нече ири аңчылык жүргүзүүчү чарбалар бар. Эң жакыны 20 километр гана алыстыкта. Кызыгы, аңчылык мезгили башталар алдында көпчүлүк жаныбарлар коркунучту сезгендей коргоого алынуучу жер тилкесине кире качышат дейт Аскар Давлетбаков. Когда начинается охотничий сезон, они это тоже хорошо. Аңчылык мезгили качан башталарын алар да жакшы түшүнүшөт. Сентябрь айына туура келет. Дал ошол сентябрь-октябрда баары бул жерге келишип, жазга чейин жашашып, андан кийин четинен өзүлөрүнүн жерлерине кайрадан чачырап кетишет. Сарычат Эйрташ коргунун жанында жаныбарлар өздөрүн коопсуз сезген дагы бир жер бар. Ал Кумтөр кени. Кыргызстандагы алтын казып алуучу жана өндүрүүчү эң чоң ишкана. Алгач бул жерде алтын казуу иштерин баштаганыбызда эле дал ушул аймакта аңчылык жүргүзүүгө тыюу салуучу эреже киргизилген. Окумуштуу зоолог жана фотограф-анималист Кумтөрдөгү жаныбарларды эсептеп чыгууну көздөп жатышат. Алтын кени дагы ак шыйрак аймагына кирет. Иван эндемик түрүндөгү жыл сайын дал ушул жерде кыштаган канаттууларды жолуктурууну үмүт кылууда. Сегодня утром 7 часов было минус 28. Бүгүн таңкы саат 7-де минус 28 градус болду. Жада калса ушундай аба ырайына карабай, кээ бир чымчыктар түшпөй да коюшат экен. Көбүнчө канаттуулар кышында төмөн түшүшөт, токойго чейин учуп келишет, а кээ бирлери кышташат. Дал ошондой жерлердин бири. Мында топтолгон бир түрдөгү чымчыктарды, ак таранчы жана бермет мукурларын сөзсүз түрдө кездештирүүгө болот. Снежного воробья и жемчужного уверка. Улуттук Илимдер академиясынын кызматкерлери ай сайын алтын кенине келип турушат. Кумтөрдүн экологдору дагы ар дайым айбанаттардын санын көзөмөлгө алышат. Көп жылдык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы менен аталган уюм жапайы жаратылышка эч кандай терс таасир тийгизиши мүмкүн эместиги далилденген. Биз же сиз алдыгабы? Келгиле биз, себеби мен дароо көргөнүмдү тартып алышым керек. Анда биз силерден кийин. 60 километров в час, да, бежал. Не сбавлял темп. Вот он как бежал. Алгач эле экспедиция Кумтөрдүн туюк кабы тарабына бет алышты. Вот сейчас смотрим внимательно. Азыр көңүл коюп караңыздар. Дневное Күн время. жарыкта, кашкырлар, алардын да түнөк жайы бар. Мен муну көп жолу көргөм.
Я, например, видел... Мен мисалы дал ушул жерден ноябрь айында 8 карышкырдан турган эң чоң үйүрдү көргөм. 8 этих особей. Карышкырлар коркунучтуу жырткычтар. Бирок алар менен да бирге тынчтыкта жашаса болот. Ал үчүн алтын кенинде атайын жобо иштелип чыккан. Аны аткаруу менен адамдарды да, жаныбарларды да коргоп, эч кимге зыян келтирбесе болот. Жырткыч менен жолукканда өзүн кандай алып жүрүү керек экендигин ар бир кызматкер билет. Бежал волк. Карышкыр чуркап келе жатат. Аны менен теңешип калдык. Анда такыр коркуу сезими жок экен. Жөн гана өз багытында кыймылын уланта берди. Биз унаа менен жүрүп бара жатканбыз. Эч кандай кайгылуу кесепетке чалдыкпоо үчүн, балким карышкыр чоочуп кетип дөңгөлөк астында калып калбасын деген ойдо унаанын ылдамдыгын азайтып токтотууга туура келди. Жырткычты каяктан көрүшкөнүн дароо коопсуздук кызматынын диспетчерине маалымдашат. Ал жерден маалымат экология бөлүмүнө жана участок башчысына жеткирилет. Дал ошол жер тилкесинде иштеп жаткан кызматкерлерге рация аркылуу байланышып, унаасынан чыкпай, этият болууга чакырышат. Биз түн ичинде аңчылар тобуна маалымдайбыз. Алар адатынча кыш мезгилинде бул жерде болушат. Бизден кабар баргандан кийин карышкырларды качыруу менен алектенишет. Карышкырларды алар жана адамдар үчүн кооптуу аралыкка качыруу үчүн резина октору колдонулат. На сегодняшний день один из самых эффективных. Бүгүнкү күндөгү эффективдүү жана гумандуу жолдордун бири. Бул ыкма дүйнө жүзү боюнча колдонулат. Ооруну сезген жаныбар коркуп, кайра бул жерге кайтып келбейт. Боятся, он уже не будет посещать эту территорию. Почему они сюда вот именно вот эта стая сбивается? Потому что здесь... Эмнеге бул жерге дал ушул үйүр үймүлүктөшүп калат? Себеби мында эң мыкты тоют базасы бар. Албетте булар Кумтөрдүн чегинде жүрүшөт. Бул Курчоодо, Ак Шыйрак коругунда эң көп сандагы кулжалар отурупташкан. Акширакская плата, да? Самое большое количество баранов здесь находится. Алардын арасында бир чоң эркеги жүрөт. Жаштары өз алдынча. Ал эми чоңураагыттары тетиги жерде. Ургачылары барбы? Ооба, жаштары менен аралаш жүрөт. Кыргызстанда жоголуп бара жаткан Марко Поло кочкорлорун көп санда дал ушул Кумтөрдөн жолуктурууга болот. Ар жылда жүргүзүлгөн эсепке ылайык Марко Полонун саны 500гө чейин жетет. Салыштыруу үчүн бүтүндөй Кыргызстан боюнча 12 миңден көбүрөөк гана калды. Ушул жерге токтой берсең. Кел, мынабу тоо борун карайлы да. Кумтөр экологторунун жана Илимдер академиясынан келген топтун башкы максаты эсеп жүргүзүү гана эмес, ошондой эле салыштырууда. Жаныбарлар азайдыбы же көбөйдүбү? Эмне себептен популяция өзгөрүп жатат? Канча эркек, ургаачы жана жаш жаныбарлар бар? Ар бир маалымат так болуусу үчүн жана жаныбарларды жанынан көрүүгө ар бир үйүрдү дрондун жардамы менен тартышууда. Вверх снимешь, да? Потом иди. Алар өйдө кетишет. Аларды тарткандан кийин баса бер. Таргап жайды көрүп жатасыңбы? Ошонун артында да үйүр оттоп жүрөт. Алар мындай жол менен барышат. Спускайся. Бери түшө бер. Дагы. Сен аларды көрүшүң керек. Кичине солго жылсаң. 93-жылы алгачкы жолу айлана чөйрөгө таасир тийгизүүгө баа берүүнү өткөрүп жатканда такыр жаныбарларды белгилешчү эмес. Ошону менен катар тоо кочкорлорунда, чектеш аймактардагы өтө көп эмес сандагы жаныбарларды эсептешчү. 15-20дай. Жада калса көптөн бери жашаган тургундардан сурасак, мында эч качан кочкорлор болбогонун айтышат. Демек, ген казылуучу жер иштеп баштагандан тарта жана мында жүргүзүлүүчү аңчылыктын бардык түрүнө тыюу салынгандан кийин 25 жыл ичинде эле популяция 10 эсеге көбөйгөн. Эми Кумтөр жөн гана алтынды казып алуучу жана өндүрүүчү жер эмес. Ошондой эле башкалардан өзгөчөлөнгөн экосистема, кайрадан калыбына келген бийик тоолуу сырттар экосистемасы. Люблю, когда животное. Жаныбарлар табигый чөйрөдө болгону мага жагат. Мыкты кадрлар болорун билем. Өтө эле жакын кое бердик. 20 метрге. Вот, подпустили достаточно близко, метров на 20. Кумтөрдө жок дегенде бир жолу келген ар бир адам мында жашаган жаныбарлар өздөрүн канчалык деңгээлде ээн эркин жана бош алып жүргөнүн байкаса керек. Адамдарды да, техниканы да байкабагандай. Бул жердин сыры эмнеде? Кантип масштабдуу жана ири өндүрүш жаныбарлар дүйнөсү менен тынчтыкта, аларга эч кандай зыян тийгизбей иштеп жатат. Первый раз, когда увидела животное, так как Биринчи жолу жаныбарларды көргөндө биз астында иштегендиктен байкачу эмеспиз. Ушундай сезимдерге кабылдым. Сүйүнүү, кубануу, радость, восторг.
Буквально в эти секунды тибетский ворон садится на... Дал ушул секундтарда тибеттик карга кулжанын артына конуп жатат. Мындай көрүнүштү дагы кайсы жерден жолуктурууга болот? Мен чындыгында билбейм. Бул өтө өзгөчө жер. Это уникальное в этом понимании место. Я был очень в восторге и удивлен, потому что... Мен аябай кубандым жана таң калдым. Себеби жапайы жаратылышта мындай кооздукту жолуктурган эмесмин. Зоопарктардан көрсө болот дечи, бирок табигат коюнунан жаныбарларды көрүү такыр башка сезим экен. Животных это вообще другое. Ар бир кызматкер жумушка алынар алдында атайын окуудан өтөт. Тренингдер ар жыл сайын кайталанып турат. Жумушчуларга алтын кениндеги жаныбарлар тууралуу жана өзүн алып жүрүү эрежелерин айтып беришет. Албетте, аңчылык кылуу, өлтүрүү, жаныбарларга физикалык залака келтирүүгө болбойт. Коркутуу, атайын катуу үндөрдү чыгарууга да тыюу салынат. Муну менен да бүтпөйт. Өтө эле ынак болуп кетүүдөн да кармануу зарыл. Не подкармливают животных, чтобы не нарушать. Жаныбарлардын кадимки жашоосуна кийлигишпөө үчүн тамак берип бакпайбыз. Себеби аңчылыкка чыкпай же оттобой калышат. Ошондой эле атайын чакырып же өндүрүшкө жакын жолотууга болбойт. Жаныбарлар жарадар болуп калышы мүмкүн экенин кызматкерлер түшүнүшөт. Мына ушул тынч жашоонун сыры. Жаныбарларды өтө эле жакын жолотпой, ошол эле учурда алардын мекенинен кууп чыгышпайт. Биз бул жерде жаныбарлар дүйнөсүндө, жаратылыштын койнунда коноктобуз. Андыктан аны кыйратууга укугубуз жок. Ага кошумча биз тамак аш калдыктарын сактоочу полигонду жок кылдык. 3 жылдан бери тамак аш калдыктарын кайра иштетип жатабыз. Аны менен жумуш жүрүп жаткан жерлерге келген жырткычтардын санын азайттык. Тоют базасы жок болгондуктан алар аңчылыкка чыгууга мажбур. Эң башкысы биз түшүнүшүбүз керек. Эгер биз жапайы жаныбарларды бага берсек, адамдар кетип калгандан кийин алар өздөрүнө тамак аш таба албай калышат. Өз ишин токтоткондо алар үчүн жашап кетүү оорчулук жаратат. Алтын кенин колдонуу мөөнөтү аяктагандан кийин бул жер кыртышы калыбына келтирилет. Ал иштер үчүн үзгүлтүксүз жаңыланып турган атайын план иштелип чыккан. Суроо башкада. Ишкана жабылганда жана кайрадан аңчылыкка жол ачылганда жапайы жаныбарлар эмне болот? А когда кумтур закроется, люди уйдут. Кумтөр жабылганда адамдар кетет жана балким бул жерде мергенчилер пайда болушу мүмкүн. Азыркы тапта ишкананын айланасында аңчылык чарбалары өтө көп. Андыктан жаныбарлардын саны кыскарып кетиши мүмкүн деген кооптонуу бар. Сейрек кездешүүчү экосистеманын келечеги өкмөт менен биргеликте талкууланат. Чечүү жолдордун бири кумтөрдү Сарычат ээр таш корууна кошуу. Же болбосо кандайдыр бир чек тилкейге же жапайы жаратылышка байланыштуу илимий иштер жүргүзүлүүчү туристтик кластерге айлантса болот. Мониторингке ылайык, кумтөрдөгү кулжалар менен тоо текелеринин саны жыл сайын 30%га көбөйүүдө. Бул көрсөткүч жогорулай бериши үчүн адам тарабынан келтирилүүчү зыяндуу таасирди жок кылып, жерди курчоого алуу керек деп эсептешет экологдор. Эгер мунун баары жасалбаса, анда баары бүтүп, өндүрүш жабылганда, албетте менин оюмча алардын саны азаят. Балким такыр эле жок болуп кетиши мүмкүн. Мында көптөн бери жашаган тургундар бул жерде жаныбарлар жок деп айткандай, балким ошол абалга келип калат. Акшыйрак аймагында жүргүзүлгөн изилдөө бийик тоолуу экосистема түзүү менен жоголуп бара жаткан жаныбарлардын түрүн көбөйтүү керектигин далилдеди. Бул ишке аша турчу нерсе. Аны аткарууда тынчтыкты сактап, жаратылышка залака тийгизбестен аяр мамиле кылуу керек. Эң башкысы бөлөк жерде конок экенибизди унутпайлы.